Каарманыбыз 32 жаштагы Белек Далымбаев. Ал 8 жыл мурун автокырсыкка кабылып, эки буту баспай калган. Мен жашым 32-де, 88-жылгымын. Төрөлгөн жерим Токтогул районуна караштуу Терек суу айылында төрөлгөм. Ал жакта 3-4 класска чейин окуп, андан кийин ошол атам менен апам ажырашып кеткен да. Анан ошондо мен апамдын колуна барып, Жети Өгүз районуна караштуу Ускөлдө Барскон деген айылда ошол жакта чоңойгом. Андан кийин ошол Бишкекте ошол окууларды бүткөндөн кийин ошо Бишкекте жүрүп, ар кандай жумуштарды иштеп, андан кийин ошол айылга барып, айылда мал сал менен ошол окат кылып жүргөм. Анан 2012-жылы авария болгом, ошол балдар менен машинада кетип баратып. Ошондо бел омуртка сынган. Анан белим сынгандан кийин ошол Караколдун больницасына барып операция кылышкан. Ал жактан ошол омуртканы ордуна ошол келтиргенде жүлүнгө сөөктөр калып калган экен. Анан мен ошол менен үйгө келип 6 жыл жатып калдым үйдө. Мындай кыймылдайын десем кыймылдаганда болбой оорутупчу белим. Анан буттарымда шишип, такыр эле кыймылдай албай калгам. Андан кийин ошол 6 жылдан кийин 4-чү больницага келип, ошол кайра операцияга көрүндүм, операция кылдырайын деп. Анан ошондо Сабырбек Жумабеков кылды операцияны. Ошо белимде ошол сөөктөрдү алып, тазалап. Азыр ошондон кийин ушинтип кичине отуруп кыймылдап калдым. Белек Далымбаевдин 8 жыл мурун алган жаракаты бүгүнкү күнү да күчөп, ал коомчулуктун жардамына муктаж. Воронцовкага жанагы өкмөт 4 жылдабы, 5 жылда бир эме берет экен, путевкачы. Ошол путевка менен келип, Воронцовкада 15 күн жаттым. 15 күн жатып, ал жактан жакшы дарылашты, Кудайга шүгүр, жакшы эле, бирок ал жакта жанагындай перевозка эмелерди кылышпайт экен да. Только эле ошол өзүлөрүнө тиешелүү процедуралар жасайт экен. Ал жакта деле өзүм ошо жатып алып перевозканы өзүм кылып аттым. Эми аларга да рахмат, жакшы жардам кылышты. Анан ошо биякта азыр бул жерге ошол келгениме бир 4-5 күн болуп калды, ошол убактылуу бир 10 күнгө деп ушул жерден балдар ушул квартираны алып бериштир эле. Ошо силерди күтүп видеого тартуулап алып анан айылга кетейин деп аткам. Силерге да рахмат, ушинтип келип тартып, ушинтип мен элге алып чыгып аткандарга. Анан азыр эми ушул буттарым, жамбаштарыма ошол пролиж деген эме жара болуп, буттарым оюлуп, жамбаштарым оюлуп атат да. Анан ошого дары-дармек алып, эметейин десем, каражатым дагы жетпей, такыр эле кыйналып атам. Ошо кыргыз элиме кайрылып аткам, ошо жардам беришсе экен деп. Эми азыр күнүнө бир 150 сомдун дарысы кетип атат. 150 сомдой кетип атат да. Жанагы ошол Леомокол деген дары бар. Ал өзү 40-45 сомбу же 60 сом ушундай да. 60 сом болуш керек, по-моему. Анан бинттер, анан лейкопластырь, ошолор баары эле ошо бир күндө 2 жолу перевоз кылам да. Ошондо эле эсептегенде ошол бир 150 сом ушундай кетип атат да. Памперс дагы колдоном, ошол ал памперс өзү эле 60 сом да бир. Анан момундай мочаприемник деп коет, ушул Заранын эмеси да. Булар дагы ошол ар кандай экен, баалар ар кайсы эмеде, аптекада. Аны 60 сом, 70 сомдон алабыз. Ошолорду колдонуп, азыр эми каражат жагы такыр эле болбой атат. Эптеп акырындан болгонун көрүп атабыз. Каарманыбыз басып жүргөн кезде ден соолуктун кадырын билбептирмин дейт. Бул дагы ошол Кудайдын буйругу экен. Кырсык. Анан эми ойлонуп өкүнөбүз мындай. Аны өкүнгөндө деле эч бир мындай кайра артка бара албайт экенбиз ал күнгөчү. Анан эгер
артка бара турган ушундай бир шарт болсо ошол абайры боло турган күнгө барат элем сразу эле. Анан эми ошол азыр ошол элден ушул кичине каражат топтолуп эметип калса ошол буттарым да катып калган менин. Баягы 6 жыл жатканга ошол кыймылдабай. Анан ушуларды да көрсөтөйүн дегем. Анан эмеде кайсыл жакта айтып атышты эле? Краснодар деп атышты эле? Каякта болуп эле? Ошол жакта ошол сөөктөрдү, буттун ошол катып калган сөөктөрдү карай турган атайын эме бар экен. Ошол байланса ошол жака барсамбы деген ойлор болот. Аяка барыш үчүн аябай көп каражат керек экен да. Анан бардык эле эменин баары ушул каражатка келип эле такалып калат. Базып жүргөн кезде ден соолуктун кадыр баркын билбептирмин, чынын айткандачы, түшүнбөптүрмүн да. Ушул баардык ушул бут, ушул бел омуртка менен ушул буттар байланышканын мен түшүнбөптүрмүн да. Ойлогом ушул бел сынса же бут сынса ошол өзүнчө эле бүтүп кетет го депчи. Анан ошол бел сынганда ошол белден ылдый бүт эчтек иштебей калат экен. Анан аябай кыйынчылык күндөр болуп атат да. Анан эми мунун баары ошол жараткан Алланын сыноосу экен. Ошол сыноого чыдап атам. Анан эми буйруса дагы Аллахым ушул ооруну бергенден кийин шыпасын да берет дейт. Ошол шыпасын берсе ошо аракет кылып басып кетет элем. Басып кетсем деп кыялданам деген каарманыбыздын төшөктө жатсам да бир ишти өздөштүрүп апама кызмат кылсам деген ою бар. Апам 69-жылкы 52-де, 51-де. Негизи өзүмдүн атам менен энемден ошо жалгыз эле балам. Апам бөлөк турмушка чыккан. Ал күйөөсү да каза болуп, андан бир баласы бар. Ал айыл да ошол үй тиричилик менен эле. Ошол 8 жылдан бери ошол апам байкуш өзү жалгыз бой. Өзү ушул тапканын баарын ушул мага эме кылып атат. Аракетин кылып болгон жардамын эметип атат. Ошо апама да аябай ыраазымын. Ошо апам бар экенине Кудайга шүгүр. Бассам деген ошол кыялым. Басып ушул элге кызмат кылсам, эң башы ушул апама ошол кызмат кылсам, ошол үй баягы бардык кызматымды ушул апама көрсөтсөм деген оюм бар да. Анан эми аракет буйруса эми ушул төшөктө ушинтип отуруп калсам дагы ушул баспай калсам дагы ушул бири колуман бир нерсени келе турган кылып, жасай турган кылып, ушуну ошондон баягы пайда түшө турган кылып, ушул төшөктө жатсам дагы ушул апама пайда кылсам деген эле ойлорум бар да. Анан эми атамдын бир туугандары көп, чынын айткандачы. Анан эми алар катташайын деп мындай жакындашсаң алысташат да. Анан эми алыстаган адамдарга жакындагың да келбейт экен. Анан ушул мамамдын ушул бир туугандары бар, ушул тайкелерим, тайэжелерим, ошолорго рахмат. Ошолор жардамын көрсөтүп атат колдорунан келишинче. Аларга да ыраазымын. Үй бүлө кургуңуз келеби деген сурообузга төмөнкүдөй жооп алдык. Үй бүлө эми ушундай өзүбүз ушундай мен, например, эки бут баспаса, колуман эчтеке келбесе, мындай оокат кыла албасам, баягы эми аял алганда да аны дагы багыш керек, ал дагы кийинем дейт, эми
баардык нерсесин кылып беришет ага дагычы. Аял алганда ошол милдетин кылыш керек да. Ал милдеттерди мен кыла албайм азырынчачы. Анан ошол кичине өзүм баягы аракет кылып акча тапканга жарап калсам, анан дагы көрөбүз буйруганын. Каарманыбызга жардам көрсөтүүнү каалагандар төмөнкү реквизиттер аркылуу байланышса болот.